Gülü Allah tobuz balbılday, tatlı cüpte kaysı kırgız canlıybay. Azmın dire sanı sansız joğuda, at üstünde kırgız kana aldırmay, kırgız kana aldırmay. Şolguzda kattan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız, çok ese atan yekingen, çoğuppa gelgen şer kırgız. Atan kırgız tegirdegi göktөгü, armak bolup tekte dura көздөрү. Kezeteden emdigiçe kaluşu, erendirdi her oyunu gökbörü, her oyunu gökbörü. Şolguzda kattan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız, çok ese atan yekingen, çoğuppa gelgen şer kırgız. Anmazın tokumları turasın, kaltağılan babalardın murasın. Kırmız mardan gökbörünün gök doğsun, kılımlarga ulansın, kılımlarga ulansın. Şolguzda kattan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız, çok ese atan yekingen, çoğuppa gelgen şer kırgız. Şolguzda kattan gökbörü, çoğuppa gelgen er kırgız, çok ese atan yekingen, çoğuppa gelgen şer kırgız. Çeyrek finalдағы 4-ші ақырқы беттеш башталды. Бұл Талас жана Бөрілі командаларының ортасында. Атақты Бөрілі өз учурунда Кыргызстанда номер 1-ші команда болып жүрген. Бұлар қызыл кийимчендер, албетте азыр андай деңгээлде эмес, бирок дагы деле болсо эң тажрыйбалуу командалардын бири. Аларга каршы көк кийимчен Таластын негизги командасы. Негизинен Таластан 2 команда бар. Талас жаштары же болбосо Кең Талас деп ушундай 2 ат менен жүрөт, жана негизги командасы жөн гана Талас. Бул көк кийимчендер мына беттеш башталып, ошол замат улак аянттан сыртка чыгып кетти. Алгачкы жекеме-жеке бул жерде орун алат. Бөрүлүдөн ортого бул жерде 2 команданын тең 10-чу катар сандагы оюнчулар чыкты. Мирлан Сыражидинов жана Урмат Раушан уулу. Урмат Раушан уулу Ахиллести минип жүрөт. Мына Ахиллес азыр эмнегедир ал бир аз артта турат. Мирлан Сыражидинов болсо минген аты Прадо. Азыр ошентип азамат мына Мирлан Сыражидинов улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Жана ошол замат булар ылдыйды көздөй, сол жактагы тайгазанды көздөй барышы керек. Мына жебеде сызып азыр Прадонун бара жаткан учуру. Мына тулпардын 4 таягы тыбырап, ошентип азыр Сыражидинов өзүнүн өнөктөшүнө улакты ашырып берди. Бирок өзү эле барса кандай болот эле деген суроо бар. Ошол учурда мына Жоки Орозбаев эми бул дагы жок, бул жерде 6-чы катарсында Адилет Дүйшөнбеков ошол Норус майрамына карата өткөн беттешти дагы өзүн өтө жакшы жагынан көрсөткөн. Бирок албетте алар финалга чыга алышкан жок. Ошентсе дагы жарым финалда ойношту. Бирок бул жолкусунда азыр чабуулга чыкканга кандай мүмкүнчүлүк алат? Дагы деле болсо Бөрүлө оюнчулары коргонууда.
Бөрілі жана Талас командасының oyunçulары біз азырынча oyunçulарды толық таныштыр элекпиз. Толық емес, тақыр таныштыр элекпиз, анткени окуя өтө бат өнүгүүдө. Бөрілінің ойынчысы азыр улақты тарту алчыдай болып өтө жакшы ылдамдыктарды дагы улақты жерге таштаганы менен ал аянттан сыртка чыгып кетти. Бөрілі командасының курамы Айбек Эсеналиев, минген аты Барон, Бекмурат Садыров, минген аты Самурай, Самат Кушчугулов, минген аты Орус, Калысбек Эсеналиев Элес, Амантур Шекелов Асман, Адлет Дүйшенбеков Байкашка, Тынышбек Эсеналиев Тору, Радмир Саманчиев Эпа, Нургазы Борбиев Первый, Мирлан Сраждинов Прадо, Санжар Идрисов Граф жана Кантай Идрисов бул Чийкашка. Кайрадан жекеме-жеке азыр Ахиллес ишенимдүү ортодо турат. Тага каршы Самат Кушчугулов чыкты бул рет. Өз учурунда Ички иштер министрлигинин командасында ойноп жүргөн oyuncu. Самат Кушчугулов тоскоолду кыла алган жок дагы. Бул жерден Урмат Раушан уулу Ахиллес менен улакты жерден эңип кетти. Жана ошол заматында Ахиллестин сызып бара жаткан учуру Урмат Раушан уулу түз эле тайгазанды көздөй барат эле, бирок анын жолунан Бөрүлүнүн oyunчулары албетте чыгып калды. Азыр байкашымча Раушан уулу, Урмат Раушан уулу өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бериши керек, бирок ал андай кылбастан түз өзү чабуулга бара жатат. Таластын oyunçularının өнөктөштөрү тагыраак ушул Урмат Раушан уулунун өнөктөштөрү азыр жакшы ыңгайлуу позицияны кармай албай калды дагы, анын негизинде улак аянттан сыртка чыгып кетти. Талас командасы менен тааныштырып баштайбыз. Марлес Койгелдиев, минген аты ТТ, Урмат Шерипбеков, андан сырткары анын минген аты жөнүндө таптакыр маалымат жок. Темирлан Сейитбеков Сүлүк Кара, Тынчтык Кабылбеков Торпеда, Бактияр Жабагиев Карасур, Жоки Орозбаев Рембо, Карипбек Эшиев Вулкан, Бархат Супатаев Жигит, Нуржан Мелисбек уулу Көгүчкөн, Урмат Раушан уулу Ахиллес, Норус Ратбек уулу Каракуш жана Сейитбек Анарбек уулу Акпар. Ушул Сейитбек Анарбек уулу Жишан Алсеитов, Мирлан Алсеитовтордун бир тууганы. Алар Арашан командасында ойноду, ал эми Сейитбек болсо ушул Талас командасында. Быйылкы сезондо толугу менен бул жакта өзүнүн оюнун жүргүзүүдө. Азыр Урмат Раушан уулу улакты жерден көтөрүп кете алды. Ошол эле учурда эми Бөрүлүнүн oyunчусу азыр мына арттан кенедей жабышканына карабастан Адлет Дүйшөнбеков ийгиликтүү боло алган жок. Андыктан Урмат өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бере алды. Бактияр Жабагиев Карасур менен эки oyuncu ага каршы келди эле. Мына ушундай сүрмө топту азыр жазгырып өтүп кете алды. Азыр сол жагынан өтүшү керек. Эмнегедир ал оң жактан кетти дагы. Аттык токтоду. Эсеп саны 1-0. Улакы тайгазанда. Бактияр Жабагиев өз учурунда Достук командасында ойноп жүргөн Бактияр Жабагиев мына Карасур менен келип Талас командасын 1-0 эсебинде алдыга чыгарды. Ортолук бөлүктөн кайрадан оюн уланды. Бул Бактияр 1989 жылы төрөлгөн 26 жаштагы oyuncu. Бул рет Таластын курамдагы oyuncu Норус Ратбек улакты жерден эңип кетти. Негизинен Талас командасынын ушул алсыз жагы улакты жерден эңүү деп айтып келишкен болсо, бул рет дал ушул сөздү толугу менен жокко чыгарды. Анткени улакты эңип кетүү жагынан Талас oyunчулары өтө жакшы оюнду көрсөттүүдө. Норус Ратбек уулу, минген аты Каракуш, ага каршы эки oyuncu турат. Бирөөсүн албетте өнөктөштөрүнүн жардамы менен жазгырып өттү эле, бирок үчүнчүсү бул жерде Айбек Эсеналиев анын жолунан чыгып калды. Тайгазанга канчалык жакын келгени менен албетте атаандаштар сенин жолуңду тороп турган учурда эсеп сандарын албетте дагы өзгөртүү
оорго туруп калат. Бул ирет мына Бактияр ортолук бөлүккө карама каршы тарапка баратат. Аттын оозун тосо койгон жок, бура койгон жок. Мына эми гана бурду дагы. Канчалык ары бери жүргөнүнө карабастан баары бир Бөрүлүнүн коргонуусу өз деңгээлинде азырынча. Албетте бир упайды бир жолу өздөрүнүн тайгазанын коргой албай калышты. Ошентсе дагы бул беттештин фаворити Талас командасы болуп эсептелет. Ошондуктан Бөрүлү мурдагыдай өздөрүнүн чыныгы атагы таш жарып турган учурдагыдай эмес. Ошондуктан шарттуу түрдө Талас командасы фаворит, бирок Бөрүлү мына оюнду жүрүшүндө аларга таптакыр оюнду жүрүшүндө аларга татыктуу оюнду көрсөтүп, таптакыр алардан кем калчу да эмес. Мына ушундай кызыктуу оюнду биз чейрек финалда көрүүдөбүз. Кайрадан эле Бактияр улак менен ал мына жалгыз келди жана эсепти 2-0 жеткирди. Азамат. Ушундай өзү негизинен оюнчулар улакты тайгазанга таштап салып жаткан учурда өзү улак менен кошо тайгазанга түшүп калчу эле. Ал эми Бактияр болсо ал тескерисинче өзү тайгазандын сыртында калды. Ал эми улак ичинде чыныгы мына жыйынтыкты алып келүү үчүн өз жанын аябаган оюнчулардын бири деп айтсак болот. Анын бактысына кайрадан ордунан туруп беттешти улантып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Бактияр Жабагиев азыр Талас командасындагы эң пайдалуу оюнчу, эң активдүү оюнчу. Ал учурда Темирлан Сейитбеков улакты жерден эңип кете алды. Ошол замат Бөрүнүн 2 оюнчусу мына оң жакта. Бул жерде Санжар Идрисов жана Нургазы Борбиев. Мына ушул 2 оюнчу ага каршылык көрсөтүп жаткан учурда улак жерде калган. Азыр кайрадан Таластын оюнчусу Урмат Шерипбеков эңип кетти. Булар улакты жерден эңүү боюнча өтө көп машыгууларды өткөргөн сыяктуу. Ошондуктан бул жагынан жакшы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк ала алыштыр. Мына Урмат Шерипбеков 1982-жылы төрөлгөн оюнчу, 34 жашта. Жолсу 33-төн 34кө таяп бара жаткан учуру. Дал ушул Урмат Шерипбеков улакты дагы деле өз карамагында алып жүрөт. Эми гана өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Карыпбек Эшиев минген аты Вулкан. Мына Вулкандын үстүндө вулкандай атырылып азыр ортолук бөлүктөн өттү. Анын жолунан тосуп чыкчу оюнчуларды жазгырып, бирок тайгазанга барган менен улак анын такымында, андыктан аны көтөрүп чыкканга мүмкүнчүлүк болбой алды. Бирок дагы деле мына бир айланып келди эле, дагы жолунан бир оюнчу чыгып калды. Жана кош такым. Ошол эле бул жерде Урмат Шерипбеков менен Карыпбек Эшиев экөө эсепти 3-0 жеткирди. Карыпбек Эшиев бул жерде көп эмгек жасады, жана ага жардамга келип Урмат Шерипбеков менен 3-0 эсебин каттап койду. Өтө жакшы башталыш Талас командасы үчүн. Ал эми Бөрүлү жакшы оюнун көрсөткөнүнө карабастан азырынча аларга ийгилик жылмая элек. Биринчи аракеттер ийгиликтүү эмес. Ал мезгилде Бекмурат Садыров. Бекмурат минген аты Самурай, ал улакты кайрадан жерге таштап кетти эле. Ким ийгиликтүү болот? Кайрадан эле Таластын оюнчулары. 9-чу катар санда ойногон бул Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан улакты кандай таштады? Таза албетте. Андыктан 4-0. Ошентип Нуржан Мелисбек уулу жакшы оюн жүргүзүп атышат. Албетте өтө кызыктуу, жогорку ылдамдыктагы оюн. Анткени Бөрүлү командасына каршы мындай оюнуңду көрсөтпөсөң, алар албетте сага да ушундай оюнду көрсөтүп коюшу мүмкүн. Аты алыска угулган Бөрүлү бүгүн алардын күнү эмес сыяктуу. Анткени ушул биринчи таймда эле, биринчи таймдын биринчи жарым бөлүгүндө эле 4-0 эсебинде атаандашын алдыга чыгарып жиберүү бул албетте Бөрүлү үчүн күтүүсүз нерсе. Алар Таластын күчтүү экенин билет. Ошентсе дагы Бөрүлү
мындай ири эсеп менен албетте оюндун башында артта калбашы керек болчу. Азыр Бархат Супатаев улакты жерден эңип баратып аянттан сыртка чыгып кеткен. Ошондуктан эми жекеме-жеке чыгып орун алмакчы. Азыр эки командадан бул жерде Бөрлүдөн Мирлан Сыражидинов чыкты. Өзү азыр Прадо менен жүрөт. Бул 36 жаштагы тажрыйбалуу оюнчу. Мына Прадо ошентип азыр Ахиллести улакка жакындатып атат. Бул өзгөчө көрүнүш. Кечиресиздер, чындыгында Ахиллес Кыргызстанда ортодогу номер 1 ат деп айтылып жүрөт. Андыктан мындай жерде эми гана Ахиллес өзүнүн ордун тапты. Ошентсе дагы бирок бир ирет албетте мындай жерде Мирлан Сыражидиновто жакшы мүмкүнчүлүк болду. Мына тирешүү, мына атты баалай турган учур дал ушундай абал. Кимиси азыр сүрүп кете турган болсо, ошол аттын баасы да көтөрүлөт, ошол аттын атагы да алыска угула баштайт. Ахиллес бир топ ушундай тирешүүлөрдөн кийин кайрадан ортодо өзүнүн ордун алып калды. Бул жерде демек Урмат Раушан уулу азыр болсо Ахиллеске бир топ атаандаштыкты ошентип бул жерде жок Адилет Дүйшөнбеков ал байкашка менен ортодо байкашка жакшы оюн көрсөттү. Ахиллеске анчалык ишенимдүү биринчи номер менен иштегенге мүмкүнчүлүк берген жок. Ошондуктан азыр эми Бөрлү командасынан булардын убактысы соңуна чыгып калгандан кийинки атаандаштар чыкты. Бөрлүдөн Кантай Идрисов, минген аты Чыйгашка. Талас командасынан Сейитбек Анарбек уулу, Дишан Алсеитовдун иниси. Ал азыр Акпар, минген аты Акпар. Мына ушул Сейитбек Анарбек уулу Ноорус майрамына карата өткөрүлгөн оюнда албетте өзүнүн мыкты оюнун көрсөтө алган эмес. Анткени ал 2015-жылы президенттин кубогу үчүн болгон беттеште ушундай мыкты оюнчу аталган болчу. Демек мына ушул Ноорус майрамындагы оюнунда ал минген аты ага толук дал келбей алгандыктан, жарашпай алгандыктан ошо негизинде гана ал өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө албай калды деген кептер тараган болчу. Андыктан Сейитбек бул ирет өзүнө татыктуу атты таба алыптыр. Ал Акпар деп албетте бул жерде расмий аты аталган менен аны Тайтору деп өзүнүн аты мына ошентип айтып жатышат. Анткени Тайтору деген ат ысымды көтөрө алабы деп бир аз ошондон шек санашып, ошон үчүн жөн гана жөнөкөй атты Акпар деген атты бул аргымакка коюшкан. Ошентсе дагы азыр биз Тайтору деп деле айтсак болот. Мына Тайторуну минип бараткан Сейитбек Анарбек уулу Азамат. Мына чыныгы чабандес, келечегинен көптү үмүттөндүргөн жана келечектен эле эмес, учурда дагы мыкты оюнчулардын бири болгон Сейитбек ошентип эсепти бул жерде 5-0 жеткирди. Сейитбек Анарбек уулу өзүнүн жакшы аракетин дал ушул жерден орундады. Ортодо жакшы ойноду. Ортодон кийин улакты тайгазанга салып, ушундай аягына чейин бул аракетин аягына чыгарды. Азыр эми Бөрлүнүн оюнчусу Нургазы Борбиев. Бул да тажрыйбалуу оюнчулардын бири. 1994-жылы төрөлүү, азыркы учурда болгону 22 жашта болсо дагы көптөн бери улак тартып жүргөн оюнчулардын катарына кирет. Мына өтө жыш жайгашкан оюнчулар, дээрлик бир 3-4 метр квадрат метрдин арасында. Азыр мына 8 аттын батып кеткени дагы бул өзгөчө көрүнүш. Мына Таластын оюнчулары улактын үстүндө өздөрүн кармап турайын дедиле, бирок ага Бөрлү мүмкүнчүлүк берген жок.
ошентсе дагы жада калса бул жерде эңкейип улакты эңгенге аракет кылганга да мүмкүнчүлүк жок болчу. Убакыт соңуна чыгып калды. Калыс ышкыргын жаңыртып кезектеги жекеме жекке. Байкашымча, эгерде азыр ортого Ахиллес чыга турган болсо, ага каршы кайрадан эле биз байкашканы көрүп калат сыяктуубуз. Байкашка чейиндин ичине кирди. Демек Адилет Дүйшөнбеков менен Урмат Раушан уулунун тирешүүсү. Жок, бул жерде Темирлан Сейитбеков. Ал Ахиллес менен чыкты. Темирлан Сейитбеков. Урмат Раушан уулу, демек Темирлан Сейитбековго Ахиллести менен чыгууга. Кыскасын айтканда аттарын, минген аттарын алмашып алышкан. Азыр мына Темирлан улакты жерден еңип кете алды. 1991-жылы төрөлгөн. Негизинен Темирлан Сүлүк Кара деген атты минип жүрчү. Азыр болсо мына Урмат Раушан уулуна улакты өткөрүп бере алган жок. Ошентсе дагы өзү тайгазанды көздөй баратат. Ылдамдык жайлады. Анын жолунан бир топ бөрүнүн оюнчулары чыгып калгандан кийин анда жогорку ылдамдыкта баруунун эч кандай кажети жок болчу. Ошондуктан эми гана өзүнүн өнөктөшүнө Темирлан Сейитбеков улакты өткөрүп берди. Өзүнүн өнөктөшү ким? Ал Урмат Раушан уулу. Урмат Раушан уулу демек Сүлүк Кара менен. Сүлүк Караны Темирлан минсе, булар экөө минген аттарын алмаштырып алган. Урмат Раушан уулу улак тайгазанын кырына чейин кырынан орун алды, бирок кайрадан Айбек Эсеналиев ага каршылык көрсөтүп, өз командасын 6-чы, өз тайгазанына 6-чы улактын түшүп калуусунан сактап калды. Эми Бөрүлүнүн чабуулун көрөбүз. Болгон бир тарапты көздөй гана чабуулдар орун алууда Талас командасынын. Ошондуктан Бөрүлү азыр атаандаштын тайгазанын эмес, өздөрүнүн тайгазаны жактан чыга албай, бирок улакты аянттын ичинде сактап калган учурда 1-20 мүнөттүк соңуна чыгып калды. 5-0 эсебинде Талас командасы алдыда. Биз 2-20 мүнөттүктөн жолугабыз. Талас жана Бөрүлү командаларынын ортосундагы 2-чи тайм башталды. 1-чи таймдын жыйынтыгы боюнча 5-0 эсебинде Талас алдыда. Азыр беттеш башталары менен ошол замат улакты жерден эңип кеткенге Норус Раатбек уулунда мүмкүнчүлүк болду. Жана ал бир гана ушундай жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан сырткары улакты тайгазанга таштап кеткенге дагы өзүнө шарт түзө алды. Өтө ылдам гол, өтө ылдам улактын тайгазандан орун алуусу. Беттеш башталып, ушул алгачкы секундаларда эле 6-чы упайды өз командасына алып келди. Бул Норус Раатбек уулу. Азамат мына аттан ажыраган күндө дагы улактан ажырабай, улак менен кошо тайгазанга бир түшүп чыкты. Бөрүлү эми ал оюнун өзгөртпөсө бүгүнкү беттеште албетте жеңилип кала турган абалга барып калды. Анткени 6-0 өтө өзгөчө көрүнүш. Эки жактан эки оюнчу келип ушундай атты кысмакка алды. Ошол замат ал оюн таласынан сыртка чыгып калды Бөрүлүнүн бул оюнчусу. Жана эми Талас оюнчулары албетте мындай кагылышуулардан эч качан качпайт, тескерисинче ошондой кагылышууларга барат. Бул хоккейдин дагы бир өзгөчө түрү деп айтсак болот. Азыр болсо Сейитбек Анарбек уулу 1-чи таймда өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Талас командасындагы эң чебер оюнчулардын катарында экенин далилдей алган.
азыр мына улакты өз карамагында алып кала алды. Андан талашкан Санжар Идрисов улакты ала алган жок. Сол такымга басып алып, мына Сейитбек Анарбек уулу ишенимдүү турат. Бул ирет алар улакты албетте сала турган жери бул сол тараптагы Тайгазан. Ошондуктан азыр мына Бахтияр Жабагиев өз командасына биринчи жана экинчи улакты алып келген оюнчу. Мына кара сур менен сызып баратат. Анын жолунан бир оюнчу чыкты. Ой, Азамат. Албетте улак Тайгазандан орун алган жок, бирок мына ушундай абалда чабуулга чыкканы бул өзүнчө чоң эрдик деп айтсак болот. Бахтияр Жабагиев ортодо турган коргоочунун үстүнөн улакты ашырып таштаганга бел байлап көрдү. Мындай чабуулга албетте оңой менен эч кайсы оюнчу батына өрбейт. Ошентсе дагы талас оюнчулары азыр ушунчалык өздөрүнө ишенимдүү болуп калды. Себеби алтын өлесинде алдыга экинчи таймдын башында озуп чыкканы дал ушундай көрүнүштө аларга тартуулайт. Ал мезгилде Бөрүнүн оюнчусу Кантай Идрисов бул болгону 18 жаштагы оюнчу, минген аты чыйгашка, мына ушул чыйгашкадан түшүп калды. Бул Кантай Идрисов, Санжар Идрисов бир тууган мына оюнчулар азыр сүрмө топ улак тартыш менен алек болууда. Эсиңиздерге салып өтөбүз, бул улуу жеңиш күнүнө 9 майга карата өткөрүлүп жаткан Ак Кула ат майданындагы чейрек финалдык беттештердин эң акыркысы. Урмат Раушан уулу улак менен баратат. Ал Сүлүк Кара минген аты дагы деле улакты өз карамагында алып жүрөт. Оң такымга басып алган. Андан улакты тартып алуу албетте жеңилге турбайт. Ошол эле учурда мындай абалдан Тайгазанга улакты салуу да жеңил эмес. Ошондуктан азыр өзүнүн өнөктөшү менин байкашымча Жоки Орозбаевга улакты өткөрүп берди. Жоки Орозбаев бул Норуз майрамында карата өткөрүлгөн турнирде дагы мыкты оюнчу наамын алган оюнчулардын бири. Албетте анда Манас Ниязов мыкты оюнчу болгон. Андан сырткары Жоки Орозбаев дагы талас командасында өтө жакшы оюнду көрсөткөн. Мына Жоки Орозбаев биз көргөн табыштан боюнча ал Рембо деген атты минип жүрөт. Мына куйругун байлап түйүп алган Жоки Орозбаев. Азамат баракелди. Өтө мыкты чабуул жана ушундай өзү Тайгазандын кырында калса дагы улак Тайгазандын ичинде. 7-0 Жоки Орозбаев өз командасынын атынан алгачкы упайды салды. Анткени буга чейин биринчи жана экинчи улакты Тайгазанга Бахтияр Жабагиев салган. Андан кийин үчүнчүнү Урмат Шерипбеков менен бул жерде Карипбек Эшиев экөө чогулуп үчүнчү упайды алып келген. Төртүнчүсүн Нуржан Мелисбек уулу, бешинчисин Сейитбек Анарбек уулу, алтынчысын Норуз Раатбек уулу болсо, ошентип мына жетинчиси Жоки Орозбаев. Булар Кыргызстандын ушул мен азыр аттарын айтып өткөн оюнчулар Кыргызстандын курама командасында ойной турган оюнчулар деп айтсак болот. Азыр таласта Карипбек Эшиев улакты өз карамагына ала алды. Минген аты Вулкан, бирок ал оюн таласынан сыртка чыгып кетти. Ошондуктан жекеме-жеке. Биз кайрадан Адилет Дүйшөнбековду көрүүдөбүз. Байкашка менен Адилет Дүйшөнбеков бул да тажрыйбалуу оюнчулардын катарында. Өтө жаш экенине карабастан болгону 21 жашта. Ага каршы бул ирет Темирлан Сейитбеков чыкты. Дагы деле Ахиллес менен ошол Темирлан Сейитбеков Ахиллести 3-чү таймда дагы минип чыккан Темирлан Сейитбеков чабуулга жөнөдү. Азырынча ал өзү улакты Тайгазанга сала элек. Бирок ортодо жекеме-жекеде өтө активдүү оюнду
көрсөтүүдө. Бул ирет дагы өзү тайгазанга улакты салуудан баш тартты. Анткени Карипбек Эшиевке өткөрүп берди. Карипбек Эшиев азыр жакшы ылдамдык менен баратат, бирок анын жолунан азыр байкашымча бул Амантур анын жолун тосуп чыкты. Дал ошондой мына сол жагынан Амантур, оң жагынан Кантай Идрисовдор барды дагы. Бирок ошого карабастан Карипбек Эшиев ишенимдүү түрдө Тайгазандын жанына келе алды. Мына өтө жакшы буйтап кеткен учур, жана бир колу менен Карипбек Эшиев эсепти 8-0 жеткирди. Үчүнчү упайды алып келүүдө да Карипбек Эшиев чоң эмгек жасаган. Талас командасында бүгүнкү беттеште Бөрүлү тең келе албачудай. Анткени ири эсеп катталып калды. Жок дегенде Бөрүлү командасы бир жолу улакты Тайгазанга салышы керек. Өзүнүн Тайгазанын кургак сактап кеткен команда бүгүнкү беттеште боло элек. Азыр жалгыз команда калды, ал Талас. Ал эми атаандаштын Тайгазанына улак сала элек дагы жалгыз команда калды. Ал кечирсиңер Бөрүлү улак ортолук бөлүктө. Жана Нуржан Мелисбек уулу улакты жерден көтөрдү. Албетте көтөрүп, Нуржан Мелисбек уулу түз эле Тайгазанды көздөй барат. Бир аз эртерээк улакты таштап ийди. Нуржан Мелисбек уулу ою өтө жакшы, бирок иш жүзүндө аны ишке ашырууда Тайгазан бир аз берирээк болушу керек болчу, же бир аз кечирээк мындай кыймыл аракетти жасашы керек эле. Сейрек кездешкен көрүнүштөрдүн бири Бөрүлүнүн оюнчусу, бирок бул Бекмурат Садыров түз эле самурай менен келип өзүнүн Тайгазанына такалып калды. Азыр мына бир сыйра ойкуп кайкып ары бери бурулуу учурларын ишке ашырууда дагы эми бул Бекмурат Садыровдун минген аты самурай болсо, ушул самурай жогорку ылдамдык менен карама каршы Тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Эгерде топтон сурулуп чыга алса, топтон сурулуп чыга алдыбы? Жок, толук андай абалга жете алган жок. Ошентсе дагы өзүнүн өнөктөшүнө Санжар Идрисовго улакты өткөрүп бере алды. Санжар Идрисов Граф менен, анын артынан Таластын 3 оюнчусу сая түшүп, аны азыр түз эле аянттан сыртка чыгып кетти. Чийиндин кырына үстүнө түшүп калды. Калысы эмне деди? Калыс жекеме жеке деди. Демек биз кайрадан ортодо ошол Темирлан Сейитбеков менен Адилет Дүйшөнбековду көрөт окшойбуз. Азыр кимиси келет? Байкайлы. Мына Темирлан Сейитбеков Ахиллес менен жана Бөрүлү командасынан ортого чыккан оюнчу бул Нургазы Борбиев, минген аты первый. Нургазы Борбиев Ахиллеске толук, тагыраагы Темирлан Сейитбековго толук атаандаштык кылган жок. Жөн гана экинчи номер менен мына артта турган учуру. Анткени первый Ахиллеске ушундай тирешүү учурунда туруштук бере алчудай эмес. Андыктан Темирлан Сейитбеков бир эңкейип улакты жерден эңип баратты эле. Ага тоскоолдук кылганга Нургазы мүмкүнчүлүк ала алды. Дагы бир аракет. Бул ирет ийгиликтүүбү? Улакты дагы деле ширагынан кармап турат. Бир сыйра айланып чыккандан кийин аны жерден көтөрүп, такымга басканга жетишпей калды. Ошол замат Нургазы Борбиев ага кенедей жабышып, кимиси ийгиликтүү? Азыр мына өзгөчө көрүнүш. Азыр бул жактан тартып, сол такымга басты, дагы ылдамдыкты күчөттү. Демек азыр ой. Мына сага Көкбөрү. Чындыгында азыр
Нургазы Борбиев мына ушундай сол такымга басты эле. Азыр Нургазынын өзүн кошо улак менен тартып кетти. Андыктан Темирлан Сейитбеков бул жагынан өзүнүн ким экенин чындыгында көрсөтө алды. Албетте Нургазы Борбиев мындай оор салмактуу оюнчулардын катарында эмес, андыктан мүмкүн ага бир аз салмак керек беле. Болбосо мындай өтө жакшы кыймыл аракети жасап, улакты сол такымга басып, оң жактан бара жаткан учурда эң башкысы Нургазы Борбиев бул жерде эч кандай жараат алган жок. Андан ары мына ордунан туруп басып кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Бул улуу атамекендик жеңиши күнүнө карата өтүп жаткан турнирдин чейрек финалындагы 4-чү беттеш. Ошондой эле Сүймөнкул Чокморов жана Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине дагы арналып параллелдүү түрдө мына ошондой ошолордун жаркын элесине арналып өтүүдө. Бүгүнкү беттеште мына алгачкы Сары Өзөн менен Төш Булак ойноп жаткан учурда ортого муляж же болбосо жасалма улак коюлган, бирок көрүүчүлөрдүн каршылыгынан кийин гана ал алынды. Бирок биз албетте Акулат майданындагыларга эмес, жалпы Кыргызстандагы ушул көкбөрү сүйүүчүлөрүнө айтып коюшубуз керек. Эгерде биз ушул көзгө басар оюнубуз, улуттук оюнубуз көкбөрүнү эл аралык деңгээлге чыгарабыз десек, биз баары бир өз кезеги келгенде мына ушундай жасалма улак менен ойноого өтүшүбүз керек. Анткени бул эл аралык мына ушундай уюмдардын талабы дал ошондой. Андыктан биз эгерде биз жасалма улак менен беттештерди өткөрө турган болсок, анда дүйнө жүзүндөгү бир нече өлкөлөрдө албетте алгач бул көкбөрү оюну ушундай көрсөтүлүп башташы мүмкүн теле каналдар аркылуу. Андан сырткары бара дээрлик дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө ушул көкбөрү оюну көрсөтүлүп калса, анда өтө жогорку деңгээлге көкбөрү чыгат. Кыргызстанды биз көкбөрү аркылуу таанытканга мүмкүнчүлүк алабыз. Жана ошондой эле азыр мына ортодо улак тартып жүргөн дээрлик бардык оюнчулар дүйнө жүзүнө барып, ар кайсыл өлкөнүн ушундай улуттук курама командаларына машыктыруучу болуп иштеп, бул спорттун түрүн дүйнө жүзүнө жайылтканга өтө чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Бирок биздин көрүүчүлөр ага макул болбой жатышат. Ошондуктан азырынча биз мындай чыныгы серкени оюн талаасына алып келип, анын четинде муузоо менен бизге буга чейин көнүмүш болуп калган улакты жүргүзүүдөбүз. Азыр Бөрүлү сейрек кездешкен чабуулдардын бирине барды, бирок ал ийгиликтүү болгон жок. Улак азыр аянтты таштап кетчүдөй, дал ошондой калыстын ышкырыгы Ошол Замат жаңырды жана кезектеги жекеме жеке. Ахиллес албетте Байкашкага караганда ортодо күчтүүрөөк экени билинди. Андыктан эгер деле азыр Талас командасынан Ахиллестен башка бир ат чыкпаса, анда Ахиллеске каршы туруу бир топ эле оор болчудай. Бирок бул ирет Нургазы Борбиев чыкты. Нургазы Борбиев минген аты канчалык аты менен агрессивдүү оюн жүргүзсө дагы баары бир Ахиллеси кебелип койгон жок. Өтө көнгөн, ортого өтө көнгөн, толук мындай ортону адам сыяктуу түшүнгөн оюнчулардын бири мына Темирлан Сейитбеков азыр атаандашы жерге кулап калган учурда улакты жерден көтөрүп кете алды. Жана жебедей сызып түз эле атаандаштын тайгазанын көздөй баратат. Улакты бөктөрүп алды. Ахиллес токтоду.
өзү тайгазанга түштү албетте, бирок улак түшпөй калды. Мына ушундай өзгөчө көрүнүш. Буга чейинки учурда биз кайсыл оюнчу экени азыр так эсимде жок. Өзү тайгазанын сыртына чыгып, бирок улак тайгазандын ичине түшкөн болчу. Бул ирет Темирлан Сейитбеков тескерисинче. Албетте өзүң тайгазанга түшсөң ал эсепке кирбейт, улак түшүшү керек. Муну баары билет. Муну жөн гана ушундай кызыктыруу иретинде айтып өткөн, бирок Темирлан Сейитбеков дагы деле улак менен жүргөн мезгили ал тайгазандан чыгып, атына секирип минип, кайрадан улакты өз карамагына алып ала алды. Мына Кыргыздын ат жалында өскөн оюнчуларынын бири деп дал ушундай Темирлан Сейитбеков сыяктуу оюнчуларыбыз менен биз сыймыктанышыбыз керек. Бир гана Талас командасынын көрөрмандары эмес, жалпы Кыргызстан сыймыктанышыбыз керек. Эмне үчүн? Кыргызстандын улуттук курама командасында ойной турган чабандестердин бири дал ушул Темирлан Сейитбеков. Кезектеги жекеме жеке орун алат тагыраагы улак аянттын сыртында. Экинчи тайм албетте биринчи 20 мүнөттөгүдөй анчалык курч өтпөсө дагы коосу көрүнүштөр бар, кызыктуу. Азыр мына Аккулат майданына жыкшыма келген эл дал ушул беттешти көрүп чындап ырахат алып жаткан учуру. Азыр Адилет Дүйшөнбеков чыкты байкашка менен. Байкашка Ахиллеске туруштук берүүдө. Байкашка өтө ортого көнүп баштаптыр. Мына эки аттын канчалык тирешүүсү. Чындыгында биринчи таймдын башында Байкашка дал ушундай каршылыкты Ахиллеске көрсөткөн. Бирок андан кийин эмнегедир бир нече жолу Байкашка ортого чыкпай алды дагы. Анын ордуна бул жерде Нургазы Борбиев первый менен чыгып эле, ал Ахиллеске туруштук бере алган эмес. Азыр болсо Байкашканын албетте Ахиллести сүрүп чыгара албаса дагы ага атаандаштык кылганга мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдей алды. Дал учурда Урмат Раушан уулу өзүнүн өнөктөшү Бактияр Жабагиевке өткөрүп берди. Бактияр Жабагиев кара сур менен сызып баратат. Артынан чаң чыгарып, деми дагы бир баскетболдогудай көрүнүшпү? Жок, ой Азамат. Мына бул жерде бир сыйра тайгазанын ичине улак менен кошо түшүп, бир аз ал жерде жатып, мына уктап турса да болчудай абалды болду. Эми өзүнүн аты мына кара сур оюн таласын таштап ээсиз качып кеткенден кийин өзүнүн өнөктөшүнүн атына уч кашуу алып артта бара жаткан мезгили. Ал учурда экинчи таймдагы соңуна чыкты. Эсеп сандары 8-0. Биз 3-20 мүнөттүктөн жолугабыз. Бөрлүү жана Талас командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Мына ортолук бөлүктө азыр сүрмө топ. Ошол замат азыр Бөрлүүнүн оюнчулары улакты жерден эң кеткенге аракет кылган болсо, ал ишке ашпай Нооруз Раатбек уулу. Бирок ошол замат ага Айбек Эсеналиев каршылык көрсөтүүдө өтө шектүү ылдамдык менен баратат. Мындай ылдамдык менен барса оюн таласынан сыртка чыгып кетмек. Бирок өз учурунда аттын оозун бурганга жетишип калышты. Демек оюн таласынын ичинде байкашыбызча бул жерде калыстын ышкырыгы жаңырып калды окшойт. Жок, тескерисинче булардын азыр тайгазаны кимиси кайсыл тайгазанга салат деген суроону өздөрү дагы толук түшүнбөй калды окшойт. Андыктан Талас командасы азыр оң тараптагы тайгазанга улакты салышы керек. Ал эми Бөрлүү тескерисинче сол тараптагы. Ошондуктан азыр Талас оюнчулары өздөрүнүн тайгазан жака кетип калган чору. Биринчи жана экинчи таймдын жыйынтыгы боюнча 9-0 эсебинде Талас командасы алдыда. Азыр Сейитбек Анарбек уулу өтө
тажрыйбалуу мыкты оюнчулардын бири. Жана биз 3-чү таймдагы алгачкы упайды көрө алдык. Улак Тайгазанда баары жөнөкөй, түптүз Тайгазанды көздөй келди. Анын минген аты Акбар же болбосо Тайтор минген аты ошол замат токтоду дагы. Ал ушундай бир силкинүү менен улакты Тайгазанга салып кое алды. Ошентип биз 10-0 эсебин көрө алдык. Сейитбек Анарбек уулу 5-чи упайды да өз командасына алып келген. Жана ошон менен 10-чу. Ар бир 5-чи упай демек Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда деп айтсак болот. Азырынча дал ошондой. Бул ирет Бөрүлүнүн оюнчусу Бекмурат Садыров аракет кылып көрдү. Ал ийгиликтүү болгон жок. Жана Карипбек Эшиев мына сол кол менен улакты жерден көтөрүп ошол замат Бактияр Жабагиев көрдү. Ал болсо түз эле Тайгазанды көздөй бараттат. Каршылык кылган эч ким жок. Бул таза го дейм менин оюмча. Таза, эч кандай эреже бузуу болгон жок. Андыктан 11-0. Себеби ал аттан кулап бараткан учурда ушул Тайгазандын кырына барып жабышкан учурда улак Тайгазандын ичине толук түшкөн болчу. Ошондуктан Карипбек Эшиев, жок, бул жерде Бактияр Жабагиев. Ошентип 11-0 эсебин каттады. Бактияр Жабагиев ошентип 4 ирет ошентип өз командасына упай алып келди. Кайрадан улак ортолук бөлүктө. Деме азыр Бөрүлүнүн оюнчусу Тынчтык Эсеналиев алып барат эле, бирок орто жолдон абал өзгөрүп кетти. Фархат Супатаев минген аты Жигит, мына ушундай жигит менен барып, бирок Тайгазанды кыйгап гана өтүп кете берди. Андыктан бул беттештин деле негизинен тагдыры чечилип калган десек болот. Андыктан жарым финалда ойной турган командалар тууралуу деле биз маалымат берип өтсөк болот. Бирок бул чабуулдан кийин азыр өтө жакшы чабуул. Карипбек Эшиев Вулкан менен келип өз командасына бул жерде 12-чи упайды алып келди. Кечиресиздер. Биз эми ошол жарым финалда беттеше турган командалар менен дагы бир ирет таанышып өтсөк, мына Сары Өзөн менен Кең Талас же болбосо Талас жаштары жарым финалда 7-май күнү беттешет. Азыр болсо кезектеги Таластын чабуулу өтө ишенимдүү бараттат. Бирок Нуржан Мелисбек уулу баары жакшы, баары ойдогудай, бир гана улактын Тайгазандан орун албай калганын гана эске албаганда. Анткени Тайгазандын ичинде калса өтө коосу көрүнүштөрдүн бирөөсү болмок. Жана мына ошол социалдык тармактарда же болбосо YouTube сыяктуу ушундай интернеттеги бир топ берүүлөрдө бул чыныгы көп көрүүчүлөрдү кызыктырган учур болмок. Мына сага ийгилик. Мына тагыраагы ийгиликтүү кыймыл өтө жакшы көрүнүштү. Бул Темирлан Сейитбеков. Мына ошол буга чейин ал Ахиллес менен ортодо жекеме-жекеге чыгып атты эле. Ал азыр Ахиллести кайрадан Урмат Раушан уулуна берип, ал өзүнүн сүлүк карасын минип чыкты дагы. Ошентип оюндан өз командасына упайды алып келди. Темирлан Сейитбеков эсеп сандары 13-0. Бөрүлү таптакыр өзүнө окшош эмес деп айтуудан деле алыспыз. Бирок мынчалык ири эсепте албетте артта калбаш керек эле. Азыр мына Нооруз Ыраатбек уулу аттан кулап түштү. Бирок ал кооптуу мына сүрмө топтон сыртка чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк ала алды. Биз мына 7-майда жарым финалда беттеше тургандарды дагы бир жолу айтып өтсөк, Сары Өзөн менен Кең Талас, же болбосо Талас жаштары жарым финалда беттешет. Ал эми Достук менен мына ушул Талас командасы. Себеби Талас командасы азыр мына 13-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Андыктан мына ушул бир 10-15 мүнөттүн ичинде
бөрүлүгө андан көп жолу өз тайгазанда улакты таштатуу иши дээрлик мүмкүн эмес. Сары Өзөн Төш булакты утту 17-2 эсеби менен. Талас жаштар болсо ички иштер министрлигинин сокулук командасын Буллиттин жыйынтыгында гана утту. Ал эми Достук Карашанды алар да ишенимдүү жеңип келген болсо, азыр Таластагы бөрүлүнө ишенимдүү упай айырмачылык менен бара жатат. Улакты жерден ким көтөрө алат? Бархат Супатаев аракет кылып көрдү жана Фархат Супатаев мына улак менен оң такымга басты. Өтө ири эсеп айырмачылык бар болгонуна карабастан биз жогорку ылдамдыкта динамикалуу оюнду көрүп жатабыз. Таң калыштуусу бул жерде Азамат мына ушундай жогорку ылдамдыкта баратканына карабастан улакты аянттан сыртка чыгарып ийишкен жок. Азыр болсо Фархат Супатаев жок, дагы деле өзү экен, бирок улакты сол такымга баса алган. Жок, бул жерде Жоки Орозбаевга өткөрүп бериптир. Ошон үчүн сол такымда, анткени Фархат улакты оң такымга баскан болчу. Азыр болсо мына дагы өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүү орун алды. Жакшы ылдамдык менен баратат, бирок кайра артка келиши керек. Сейитбек Анарбек уулу бир сыйра өзүнүн тайгазанын айланып келүүнү чечкен сыяктуу. Мына бул хоккейдегидей көрүнүш орун алды. Шайба менен мына ушинтип дарбазанын артында туруп калган сыяктуу. Бул азыр улак менен тайгазандын артында бирөөсүн жазгырып, мына экинчисин да жазгырып өтүп кетти Азамат. Сейитбек азыр мына Акбар менен өтө жакшы баратат, ыңгайлуу. Мына сага азыр ушул тайгазандан орун алса, сонун көрүнүш болот. Жана тайгазандан орун алды. Анын минген аты дагы ушунчалык акылдуу экен, ушундан жогорку ылдамдык менен барып, бирок керек учурда тайгазанга барганда тык токтоду дагы. Ошентип бул жерде мен эсептен жаңылдым окшойт. Менин эсебим боюнча бул 14-чү упай. Сейитбек Анарбек уулунун аткаруусунда болду. 14-0. Жана биз дагы бир нече мүнөт, албетте 10 мүнөттөн көбүрөөк мына ушундай кооз чыныгы Көкбөрүнүн үлгүлүү оюнуна күбө болобуз. Азыр болсо дагы улак ортолук бөлүктө биз ошентип мына жарым финалда беттеше турган оюнчуларды айтып өттүк. Сары Өзөн менен Талас жаштары, Достук менен Талас командасы. Алардын жеңүүчүлөрү албетте финалда 9-май күнү 1-орун үчүн күрөшөт, жана жеңилгендери 3-орун үчүн. Буга чейин мына саналуу 2 ай мурда десек болот, 21 мартта 1-орунду Сары Өзөн командасы алган, экинчи орунду Ош облусунун Достук командасы. Ал эми дал ушул Талас алар 3-орунду алып калган болчу. Алар ушул марттан бери 9-майга чейин, ушул майдын башына чейин өтө жакшы даярданышыптыр. Анткени алардын азыр оюнунан көрүнүп турат. Улакты жерден эңип кеткен жагынан дагы мурдага караганда бир топ жакшы. Андан сырткары чабуулда улакты тайгазанга салуу жагынан дээрлик бардык жагынан мына ушундай тынбай эмгектенгени көрүнүп турат. Алардын эмгегинин акыбети азыр кайтып жаткан мезгили. Ошентип 14-0 эсеби ортодо. Улак аянттан сыртка, тегерек белленген чийинден сыртка чыкты. Жана ким Шамдагай болсо, кимдин мүмкүнчүлүгү болуп калса, ошол оюнчу азыр улакты жерден эңип кеткенге жакшы шарт түзүлөт. Азыр бирок сүрмө топ оңой менен бири-бирине ыңгайлуу шартты түзүп берчүдөй эмес. Ошентсе дагы мына Нооруз Раатбек уулу бир эңкейип көрдү. Андан кийин Карыпбек Эшиев жана Карыпбек Эшиевде дагы анда мүмкүнчүлүк боло койгон жок. Ошентип олтуруп мына бөрүлүнүн оюнчусу бул Нургазы Борбиев. Мына ушул Нургазы Борбиев ушундай жапалдаш бойлуу болуп, өтө
Шамдагай оюнчулардын бири азыр мындай күй менен барып улакты тайгазанга таштачудай болуп эле баратат. Той Азамат албетте улак тайгазанга түшкөн жок, бирок өтө жакшы көрүнүш Бөрүлү командасынын оюнчусунун аткаруусунда тагыраагы Нургазы Борбиевдин. Эми талас оюнчуларынын жообун биз күтмөкчүбүз. Жакшы бара жаткан мезгил, бирок улакты албетте такымга басып алган, ошонун негизинде гана азыр тайгазанга сала албай калды. Норус Раатбек уулу Каракуш менен бир сыйра азыр позициялык жакшыртуулар керек. Ошондуктан ортолук бөлүккө акырын бара жаткан мезгили мен байкашымча бул өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берет. Анын жанында Карыпбек Эшиев баратат. Карыпбек Эшиевке улакты өткөрүп берди. Карыпбек бул 33 жашта, минген аты Вулкан. Мына Вулкан менен атырылып жөнөдү. Ошол замат оң жагынан Айбек Эсеналиев ага каршылык көрсөттү эле. Аны чындап сезген деле жок Карыпбек, ошондуктан тайгазанын жанына барып, мындай абалдан албетте улак тайгазандан орун алып калышы мүмкүн эмес. Ошондуктан дагы бир жакшыраак ыңгайлуу учурду же күтүшү керек, же болбосо ошондой ыңгайлуу учурду өзү пайда кылышы керек эле. Азыр Карыпбек Эшиев дагы улакты кайрадан өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Азыр сол такым менен баратканына караганда бул Жоки Орозбаевбы, жок, кандай эмес, Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек Анарбек уулу мына Тайтору менен ал жүрөт, өтө жакшы. Мына жебедей сызып бара жаткан учуру бул түз эле тайгазандан орун алчудай болуп баратты эле, бирок атаандаштарым Кантай Идрисов 18 жаштагы чыйгашканы минип жүргөн ушундай жаш улакчылардын бири азыр Сейитбек Анарбек уулуна каршылык көрсөтүп кала алды. Жана мына Бактиярга топтон сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Ага улак өткөрүлүп берилди. Бактияр Жабагиев ылдамдыгы керемет. Мына топтон кантип сурулуп чыкты. Жана бул албетте өз командасына упай алып келе турган учур болчу. Андыктан 15-0 Бактияр Жабагиев 5-чи ирет улакты тайгазанга салды. 15-0 болсо, ошонун демек өз командасынын 3/1 бөлүгү, упайлардын 3/1 бөлүгү дал ушул Бактияр Жабагиевдин пайдасында. Албетте бул так жеке көрсөткүч деп айтуу кыйын, анткени бул мунун баары командалык жүрүштөрдүн жыйынтыгында. Бирөө жекеме-жекеден улакты көтөрүп берет, андан кийин башка өнөктөштөр атаандаштардын жолун тосуп турат. Ошондуктан бул бир гана Бактияр Жабагиевдин эмес, жалпы талас командасынын ийгилиги. Кайрадан улак ортолук бөлүктө мына жерден эңип кетүү жагынан азыр Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан Мелисбек уулу таза барып тайгазандын кырына туруп калчудай болуп барып кайрадан ылдый түштү дагы. Ошентип Нуржан Мелисбек уулу 16-чы упайды өзүнө алып келди. 22 жашта Нуржан Мелисбек уулу, минген аты Көгүчкөн. Өтө мында кайра көрө турган упайды алып келди. Улак тайгазандан өзгөчө кыймыл аракет менен барып тайгазандан улак орун алды. Бөрүлү командасы бүгүн улакты тайгазанга сала элек. Ал эми талас командасы өзүнүн тайгазанын кургак сактап келатат. Азыр болсо Урмат Раушан уулу улакты жерден эңип кете алган эмес. Кайрадан Нуржан Мелисбек уулу. Нуржан Мелисбек уулу өзүн чындап көрсөтө баштады. Кайрадан ушундай көрүнүш. Бул ирет буга чейинкисине караганда дагы жакшыраак көрүнүш орун алды. Анткени улак тайгазанын сырткы кырына тийип, бир аз ылдамдыгын азайткандан кийин акырын жылып мындай ички тайгазанын ичи жагына түшүп калды. Мына ошентип
Нуржан Мелисбек уулу бул 17-нчи упайды алып келүү менен Кыргызстандын улуттук курама командасында дал ушундай оюнчулар ойношу керек. Нуржан Мелисбек уулу минген аты көгүчкөн. Азыр Жоки Орозбаев болсо, бул рет Карыпбек Эшиев. Вулкан менен Карыпбек Эшиев. Вулкан токтоду жана Карыпбек Эшиев 18-нчи упайды алып келди. Oyun жалаң эле мындай бир тараптуу болуп калды. Андыктан бул Бөрүлү командасы үчүн азыр оюндун эртерээк соңуна чыкканы жакшы. Ал эми Талас болсо чындап оюндун кызуусуна кирип калды. Албетте Бөрүлү татыктуу атаандаштык көрсөтө албаганы менен Талас менен достуктун жарым финалдагы беттешүүсү өтө жогорку чыңалууда өтүшү керек. Анткени Ноорузда дал ушул жарым финалда Достук менен Талас беттешип, анда Достук командасы Таласты утуп алган. Ал эми Сары Өзөн Талас жаштарын утуп алган, ошондуктан жарым финалдагы эки беттештен өтө курч өтөрүнөн эч кандай күмөн санабай эле койсок болот. Азыр болсо Талас жөн гана бул оюндан чындап ырахат алып жаткан учуру. Бөрүлү сейрек кездешкен чабуулдарынын бирине өтө алабы? Атаандаштын жарым аянтына өтүү да алар үчүн бир топ кыйын абалды түзүп келген. Азыр Бектур Садыров улакты атаандашына алдырып койду. Жана ошентсе дагы эми жалаң эле ушул тайказанды көздөй Талас оюнчулары чабуулга өтө бербестен ушундай сейрек кездешкен өздөрүнүн жарым бөлүгүндөгү көрүнүштөр. Азыр болсо бул жерден Урмат Раушан уулуна улак өткөрүлүп берилдиби же кимге өткөрүлүп берилди? Дал ошондой мына Урмат Раушан уулуна улак өткөрүлүп берилген, бирок ал аянттан сыртка чыгып кетти, жекеме-жеке орун алат. Урмат Раушан уулу бул жерде сүлүк караны минип жүрсө, демек Темирлан Сейитбеков Ахиллес менен. Мына Ахиллес менен Темирлан Сейитбеков ортого келди. Жана анын атаандашы Адлет Дүйшөнбеков. Адлет Дүйшөнбеков байкашка менен жекеме-жеке. Мына ушул жекеме-жеке көрүнүштөр өтө кызыктуу десек болот. Кечке ушундай улактын тайказандан көрө берсең, тескерисинче ушундай жекеме-жекени көргүң келип калар. Бул турган кеп. Азыр биз байкашка менен мына Ахиллестин тирешүүсүн дал ушул жерден көрөбүз. Бул рет Адлет Дүйшөнбеков анчалык түз агрессивдүү оюнду жүргүзгөн жок, аны жакшы пайдаланган мына Темирлан Сейитбеков улакты жерден албетте эңип кете алды. Бир кездеги мына ушул 5-6 жыл бою биринчиликти Кыргызстанда эч кимге бербей жүргөн, ошондой эле кошуна өлкөлөрдө дагы Кыргызстандын атын таанытып жүргөн Бөрүлү командасынын азыркы абалы албетте жакшы эмес. Мына ушундай ири эсеп менен утулуп жаткан. Бул Бөрүлүнүн атын Бөрүлү дегенде Кыргызстандын дээрлик баары билгени менен азыр иш жүзүндө мына Талас командасына ушунчалык аларды Талас командасынын фонунда ушунчалык алсыз болуп каларын жекемен күткөн эмес болчумун. Өтө ири эсеп катталып кетти бул жерде 18-0. Азыр убакыт эле албетте соңуна жакындап баратат. Ошентсе дагы Бөрүлү бул жерде Талас командасына каршы ачык оюнду жүргүзөбүз деп ошонун жыйынтыгында. Эми Бөрүлүнүн чабуулу азыр өтө жакшы баратат. Бул Мирлан Сыраждинов, бирок эмнегедир ал ылдамдыгын токтотту дагы. Эми дагы бир рет экинчи эпкин аркылуу, экинчи толкун менен
барганга аракет жасачудай, ошентсе дагы таптакыр талас оюнчулар ага жол бербей жаткан учуру. Тайгазанга кайсыл жагынан келүүнү ойлонуп жатты. Ошентсе дагы мына азыр жакшы мүмкүнчүлүк келди. Улакты такымдан чыгарыш керек. Ай. Бул ирет ийгиликтүүбү? Мына ушундай эң башкысы жок дегенде бир жолу улакты Тайгазанга салганга Бөрүлө командасында мүмкүнчүлүк болду. Бул Мирлан Сыраждинов өз учурунда Мальчик деген өтө акылдуу атты минип жүргөн оюнчу. Азыр албетте ал ат менен оюнду жүргүзбөй алган. Мальчик албетте ал бир топ карып калды. Ал Мирлан Сыраждинов болсо ошол Мальчиктин мындай жүгөнсүз башкарып жүргөн деген сөздөр бар. Андыктан ушунчалык Мирлан Сыраждиновду жакшы түшүнгөн ат болгон. Азыр ал жок. Андыктан башка ат менен, Прадо менен Мирлан Сыраждинов чыкты дагы өз командасына алгачкы упайды алып келди. Эми талас командасы мына ушул Мирлан Сыраждиновдун упайына кандай жооп берет? Бирок ал учурда беттеш соңуна чыгып калды, себеби убакыт соңуна чыкты. Андыктан ушул жерден 18-1 эсеби катталды. Чейрек финалдагы эң ири эсеп айырмачылык, 17 упай айырмачылык. Жана ошондой эле биз талас командасынын даярдыгы өтө жакшы экенин байкадык. Бөрүлө аларга туруштук бере алган жок. Демек өтө жакшы жарым финалдык оюндар бар. Алар Сары Өзөн менен талас жаштары жана Достук менен талас командаларынын ортосунда. Мына ушул кийинки жарым финалдык беттештерден жолукканча саламатта туруңуздар. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Жана биздин ушул беттешти тарткан съемкалык топ.